8 бөлүм. Кудай Нухту аны менен кемеде болгон бардык малдар менен жаныбарларды эстеп, жер бетине шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. Туңгуюк булактар менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды. Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. Кеме 7-айдын 17-күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу 10-айга чейин тынымсыз тартылып, 10-айдын 1-күнү тоо чокулары көрүндү. 40 күндөн кийин Нух кемедеги өзү жасаган терезени ачып, бир карганы кое берди. Карга кемеден учуп чыгып, жер кургагыча учуп келип турду. Андан кийин суунун жер бетинен тартылганын билиш үчүн көгүчкөндү кое берди. Бирок көгүчкөн бутун коерго жер таппай, кемеге кайрылып келди. Анткени бүт жер бети дагы эле суу эле. Нух колун сунуп, көгүчкөндү кармап кемеге киргизип алды. Анан дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кайрадан кое берди. Көгүчкөн ага кечке маал кайрылып келди. Анын тумшугунда зайтун дарагынын жаңы үзүлгөн жалбырагы бар эле. Ошондо Нух жер бетинде суу тартылганын билди. Ал дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кое берди, бирок ал ага кайрылып келген жок. Нух 601 жашка чыкканда, 1-айдын 1-күнүнө караганда жер бетиндеги суу соолуду. Нух кеменин үстүн ачып караса, жердин үстү кургап калыптыр. 2-айдын 27-күнүнө караганда жер кургады. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Кемеден сени менен кошо аялың, уулдарың жана уулдарыңдын аялдары чыксын. Сени менен бирге болгон бардык тирүү жандарды, жаныбарларды, канаттууларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өзүң менен кошо алып чык. Алар жер бетине тарап тукумдап көбөйүшсүн. Ошентип Нух менен бирге уулдары, аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты. Малдар, жерде сууда жашоочу жаныбарлар, канаттуулар, жер бетинде кыбыр эткен бардык тирүү жандар өз түрлөрү менен кемеден чыгышты. Ошондо Нух теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, ар кандай адал малдан, ар кандай адал канаттуудан алып келип курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандык чалды. Теңир жагымдуу жытты искеди да жүрөгүндө мындай деди: Мындан ары адам үчүн жерди каргабайм. Анткени адамдын ойлору жаш жагынан эле жамандык. Мындан ары бардык тирүү жандарга кылганымдай кыргындык кылбайм. Мындан ары жерде жашоо болуп турганда, эгүү себүү менен оруу жыйуу, суук менен ысык, жай менен кыш, күн менен түн токтобойт. 8 бөлүм. Иса тоодон түшкөндө көп эл аны ээрчиди. Ошондо бир пес ooрлуу ага жакын келип таазим кылды да: Теңир, эгерде кааласаң мени таза кыла аласың деди. Иса ага колун тийгизип: Каалайм, таза бол деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Анан Иса ага: Эч кимге айтпагын, баргында ыйык кызмат кылуучуга көрүнүп, Муса буйруган курмандыкты чал, бул аларга күбөлөндүрүү болсун деди. Иса Капернаум шаарына келгенде бир жүзбашы ага жакын келип: Теңир, үйдө менин кулум катуу ооруп кыйналып жатат деп, андан жардам сурады. Ошондо Исага: Мен барып аны айыктырамын деди. Бирок жүзбашы мындай деди: Теңир, үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Сен бир ооз сөз айтсаң эле менин кулум айыгат. Анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине кет десем, кетет. Дагы бирине кел десем, келет. Кулума муну кыл десем, кылат. Муну угуп таң калган Иса өзүнүн артында келе жаткандарга мындай деди: Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Исраил жеринен да мындай ишенимди таппадым. Силерге айтып коеюн, чыгыш менен батыштан көптөр келип, асман падышачылыгында Ибрайым, Исхак жана Жакып менен бирге болушат. Ал эми падышачылыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Анан Иса жүзбашыга: Бара бер, сен ишенгендей болсун деди. Кул ошол замат айыкты. Иса Петрдин үйүнө келип, анын кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жатканын көрдү. Иса өзүнүн колун анын колуна тийгизер менен ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп ага кызмат кыла баштады. Кеч киргенде Исага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, бардык оорлууларды айыктырды. Бул Ишая пайгамбар аркылуу айтылган төмөнкү сөздүн аткарылышы үчүн болду. Ал биздин кеселдерибизди өзүнө алып, оорларыбызды көтөрдү. Иса өзүнүн тегерегиндеги элди көргөндө, шакирттерине көлдүн нар көзүнө сүзүп өтүүнү буйруду.
Ошондага бир мыйзам окутуучу келип: "Устат, кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам" деди. Ыйса ага: "Түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун баш калкалаар жери жок" деди. Шакирттердин бири: "Ага, теңир, а дегенде атамдын сөөгүн коюп келейин. Мага уруксат бер" деди. Бирок Ыйса ага: "Менин артымдан эрчи, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын" деди. Ыйса кайыкка түшкөндө шакирттери кошо түшүштү. Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Ыйса болсо уктап жаткан эле. Шакирттери ага келип: "Теңир, бизди сактай көр, чөгүп баратабыз" деп аны ойготушту. Ошондо Ыйса аларга: "Эмне мынча коруктуңар, ишенимаздар" деди да ордунан туруп шамал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду. Адамдар шамалды да көлдү да баш ийдирген бул ким деп таң калышты. Ыйса көлдүн наркы өзүндөгү Гадара аймагына келгенде аны мүрзөлүк үңкүрлөрдүн ичинен жин оорулуу эки адам тосуп чыкты. Алар аябай жаалдуу болгондуктан бул жолдон эч ким өтө алчу эмес. Анан алар: "Кудайдын уулу, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди белгиленген убакыт келилекте эле кыйнаганы келдиңби?" деп кыйкыра башташты. Алардан анча алыс эмес жерде чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Ыйсадан: "Эгерде сен бизди кууп чыгара турган болсоң, анда бизди чочколорго жиберчи" деп өтүнүштү. Ыйса аларга: "Баргыла" деди. Алар бул адамдардын ичинен чыгып чочколорго киришти. Ошондо чочколор тик жардан көлгө кулап сууга чөгүп өлүштү. Чочко кайтаруучулар болсо качып жөнөштү. Алар шаарга кирип болгон окуяны айтып беришти. Жин оорулуу адамдар жөнүндө да айтышты. Ошондо шаардын бүт эли Ыйсаны утурлап чыкты. Аны көргөндө алар андан өздөрүнүн аймагынан чыгып кетүүсүн өтүнүштү. 8-бөлүм. Падыша Артакшаштанын падышачылыгында мени менен Бабылдан чыккан уруу башчылары булар. Алардын санжырасы: Пинехас уулдарынан Гейршом, Итамар уулдарынан Даниэль, Дөөт уулдарынан Хатуш, Шихания уулдарынан, Пароштун уулдарынан Захария жана анын санжырасына кирген 150 эркек. Пахатмаап уулдарынан Зерахиянын баласы Элионай жана аны менен кошо 200 эркек. Шихания уулдарынан Жахазиэлдин баласы, аны менен кошо 300 эркек. Адын уулдарынан Эбед, Жонатандын баласы, аны менен кошо 50 эркек. Эйлам уулдарынан Жешая, Аталеянын баласы, аны менен кошо 70 эркек. Шипатия уулдарынан Зебадия, Михаэлдин баласы, аны менен кошо 80 эркек. Жояб уулдарынан Обадия, Жехиэлдин баласы, аны менен кошо 218 эркек. Шеламит уулдарынан Жосипиянын баласы, аны менен кошо 160 эркек. Бейбай уулдарынан Захария, Бейбайдын баласы, аны менен кошо 28 эркек. Азгат уулдарынан Жоханан, Акатандын баласы, аны менен кошо 110 эркек. Адонукамдын акыркы уулдарынан Элипелет, Жеел, Шемая, алар менен кошо 60 эркек. Бигбайдын уулдарынан Утай менен Закур, алар менен кошо 70 эркек. Мен аларды Агапка келип куйган дарыянын жээгине чогулттум. Ал жерде 3 күн турдук. Мен элди жана ыйык кызмат кылуучуларды карап чыкканда, Леби уулдарынан эч кимди таппадым. Ошондо мен алардын башчылары Элиезерди, Ариэлди, Шемаяны, Элнатанды, Жарипти, Элнатанды, Натанды, Захарияны, Мешуламды, ошондой эле окутуучулар Жоарип менен Элнатанды чакыртууга киши жөнөттүм. Аларды Касипия жеринин башчысы Идого тапшырма менен жибердим. Биздин Кудайыбыздын үйүнө кызматчыларды алып келиш үчүн Идого жана анын бир туугандарына Кесапия жериндеги нетиндерге эмне айтууну айтып бердим. Кудайыбыздын жакшылык кылуучу колу биздин үстүбүздө тургандыктан алар бизге Исраил уулу Лебинин, Леби уулу Махлинин уулдарынан чыккан бир акылдуу адамды, атап айтканда Шейребияны жана анын уулдары менен бир туугандарынан 18 кишини, Мераринин уулдарынан Хашабияны, аны менен бирге Жешаяны жана анын бир туугандары менен уулдарынан 20 кишини, Дөөт менен анын төрөлөрү Лебилерге кызмат кылууга беришкен нетиндерден 220 нетинди алып келишти. Алардын бардыгынын аттары аталды. Анан Кудайыбыздын алдында моюн сунуп, өзүбүз үчүн, балдарыбыз үчүн да, мал мүлкүбүз үчүн да, андан ак жол суроо үчүн Агап дарыясынын боюнда орозо жарыяладым. Анткени бизди жолдо душмандардан сакташ үчүн мен падышадан аскерлерди жана атчан аскерлерди сурагандан уялдым. Биз падыша менен сүйлөшкөндө, Кудайдын жакшылык кылуучу колу өзүнө жардам сурап кайрылгандардын үстүндө, ал эми кудурети менен каары андан четтеп кеткендердин үстүндө деген элек. Ошентип биз орозо кармап, Кудайдан ушуну жалынып сурадык. Ал биздин үнүбүздү укту.
Анан мен башкы ыйык кызмат кылуучулардын ичинен 12 кишини, Шейребия менен Хашабияны, алар менен кошо алардын бир туугандарынан 10 кишини бөлүп койдум. Анан падыша менен анын кеңешчилеринин, төрөлөрүнүн жана ал жерде болгон бардык Исраил элинин Кудайыбыздын үйүнө тартуулаган алтын күмүштөрүн, идиштерин таразага тартып туруп, алардын колуна бердим. Таразага тартып туруп, алардын колуна 650 талант күмүш, 100 талант күмүш идиш, 100 талант алтын бердим. 1000 драхма турган 20 алтын чөйчөктү, алтынга тете бааланган, жаркырак жезден жасалган 2 идишти тапшырдым. Анан аларга мындай дедим: силер Теңирдин ыйык адамдарысыңар. Ата бабаларыбыздын Кудай Теңирине чын жүрөктөн тартуулаган алтын күмүштөр да, идиштер да ыйык. Аларды Иерусалимдеги Исраил уруу башчыларынын ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин башында тургандардын колуна өткөрүп бермейинче, Кудай үйүнүн сактоочу жайларына тапшырмайынча абайлагыла, өтө сак болгула. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Иерусалимдеги Кудайыбыздын үйүнө жеткириш үчүн таразага тартылган алтын күмүштөрдү, идиштерди кабыл алышты. Ошентип биз Иерусалимге Агап дарыясынан 1-айдын 12-күнү чыктык. Кудайыбыздын колу биздин үстүбүздө болду. Ал бизди душмандардан, жолубузду торогондордун колунан коргоп жүрдү. Анан биз Иерусалимге келип, ал жерде 3 күн болдук. 4-күнү Кудайыбыздын үйүнө арналган алтын күмүштөрдү, идиштерди таразага тартып, Уридин уулу, ыйык кызмат кылуучу Меремоттун, лебилер Пинехастын уулу Элазардын, Жешуянын уулу Жозабаттын жана Бинуйдун уулу Ноядиянын колдоруна өткөрүп бердик. Баардыгын таразага тартып, эсептеп тапшырдык. Ошол эле учурда таразага тартылгандардын баары жазылып жатты. Туткундан кайткандар Исраил Кудайына бүтүндөй өртөлүүчү курмандык чалыш үчүн, бүт Исраилдин күнөөсү үчүн 12 букачар, 96 кочкор, 77 козу, 12 теке алып келишти. Мунун баары Теңирдин бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгына арналды. Анан алар падышанын буйруктарын дарыянын наркы өзүндөгү дуван башчыларга, падышанын төрөлөрүнө беришти. Ошондо алар Кудайдын элине жана үйүнө урмат көрсөтүштү. 8 бөлүм. Шавыл болсо Степанды өлтүргөндөр тарапта эле. Ошол күндөрдө Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Ошондо элчилерден башкасынын бардыгы Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине чачырап кетишти. Степандын сөөгүн болсо Кудайдан корккон такыба адамдар көргө коюп, ал үчүн катуу аза күтүштү. Ал эми Шавыл үйдөн үйгө кирип, эркек болобу, аял болобу бардыгын сүйрөп чыгып, түрмөгө камап, жыйынды жок кылууга аракет кылып жатты. Чачырап кеткендер болсо эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Филипп Самария шаарына келип, анын тургундарына Машаяк тууралуу жакшы кабар таратты. Филипп жасаган кереметтерди уккан көргөн элдин бардыгы анын сөзүнө чын дилден кулак салышты. Анткени жин оорулуу көптөгөн адамдардын ичинен жиндер катуу кыйкырык менен чыгып, көптөгөн шал оорулуулар менен аксактар айыгып жатышкан эле. Ошентип бул шаар чоң кубанычка бөлөндү. Ушул шаарда буга чейин сыйкырчылык кылып, Самария элин таң калтырган, өзүн бир улуу адам кылып көрсөткөн Шимон деген бир киши бар эле. Бул кишиде Кудайдын улуу кудурети бар деп, элдин бардыгы кичинесинен чоңуна чейин ага кулак салышчу. Алардын ага кулак салуусунун себеби, ал көп убактан бери өзүнүн сыйкырчылыгы менен аларды таң калтырып жүргөн. Бирок Кудайдын падышачылыгы жана Иса Машаяктын ысымы жөнүндөгү жакшы кабарды жарыялаган Филиппке ишенип калган эркектер да, аялдар да сууга чөмүлдүрүлүп жатышты. Шимон да Исага ишенип сууга чөмүлдүрүлдү. Ал Филипптин жанынан чыкпай, жасалып жаткан улуу кереметтер менен ажайыптарды көрүп таң калып жатты. Иерусалимде калган элчилер самариялыктардын Кудай сөзүн кабыл алганын угушканда, аларга Петр менен Жаканды жиберишти. Экөө келишти да аларга ыйык рух берүүсүн сурап Кудайга сыйынышты. Анткени алардын эч кимисине ыйык рух түшө элек болчу. Болгону алар Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүшкөн эле. Эки элчи самариялыктардын үстүнө колдорун коюшканда, алардын үстүнө ыйык рух түштү. Элчилердин кол коюусу аркылуу ыйык рух берилерин көргөндө, Шимон аларга акча алып келип, мага да ушул бийликти бергилечи. Мен кимдин үстүнө колумду койсом, анын үстүнө ыйык рух түшсүн деди. Бирок Петр ага мындай деди: Күмүшүң менен кошо жок бол. Анткени сен Кудайдын белегин акчага сатып алууну ойлодуң. Бул иште сенин тиешең да, үлүшүң да жок. Анткени сенин жүрөгүң Кудайдын алдында таза эмес. Ошондуктан бул күнөөң үчүн Теңирден кечирим сурап сыйын. Балким ал жүрөгүңдөгү жаман оюңду кечирер. Анткени мен сенин көрө албастык кылып жатканыңды жана күнөөнүн кишенинде экендигиңди көрүп турам. Ошондо Шимон: айткандарыңдын эч бири башыма түшпөш үчүн мен үчүн Теңирге сыйын кылачы деди.
Алар болсо Иса жөнүндө күбөлөндүрүп, Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Самариянын бир нече айылында жакшы кабар таратып, Иерусалимге кайтып келишти. Теңирдин периштеси Филиппке мындай деди: "Тур, түштүккө, Иерусалимден Азаны карай кеткен ээн жолго бар." Ал туруп ошол жакка жөнөдү. Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келген эфиопиялык бир адам үйүнө кайтып бара жаткан эле. Бул Эбнух, эфиопиялыктардын аял падышасы, Кандакиянын жогорку даражалуу төрөсү, анын казына иштерин башкаруучуларынын башчысы болчу. Ал адам өзүнүн арабасында Ишая пайгамбардын китебин окуп бара жаткан. Рух Филиппке мындай деди: "Жакын барып, бул арабага катарлашпас." Филипп жакын барды да, анын Ишая пайгамбардын китебин окуп жатканын угуп, андан "Окуганыңды түшүнүп жатасыңбы?" деп сурады. "Мага бирөө түшүндүрүп бербесе кантип түшүнмөгүлөм?" деди ал. Анан ал Филипптен арабага түшүп, өзүнүн жанына отуруусун өтүндү. Ал ыйык жазуудан бул жерди окуган эле. Ал сойлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркпачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу ооз ачпайт. Ал кемсинтилип, адилет соттолуу укугунан ажыратылды. Бирок анын тегин ким айтып бере алат, анткени анын жер үстүндөгү өмүрү бүтөт. Эбнух Филипптен: "Өтүнөм, айтчы, пайгамбар ким жөнүндө айтып жатат? Өзү жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү?" деп сурады. Ошондо Филипп сөзүн баштады. Ал ыйык жазуунун ушул жеринен баштап Иса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берди. Алар жолдо бара жатып бир сууга келишти. Ошондо Эбнух: "Мына суу. Менин сууга чөмүлдүрүлүүмө кандай тоскоолдук бар?" деди. Филипп болсо ага: "Эгерде бүт жүрөгүңдөн ишенсең, анда чөмүлдүрүлсөң болот" деди. "Иса Машаяк Кудайдын уулу экендигине ишенем" деди ал. Анан ал арабаны токтотууга буйрук берди. Ошентип Филипп менен Эбнух сууга киришти. Филипп аны сууга чөмүлдүрдү. Алар суудан чыгышканда Эбнухтун үстүнө ыйык рух түштү. Филиппти болсо Теңирдин периштеси алып кетти. Ошондон кийин Эбнух аны көргөн жок. Ал кубанган бойдон өз жолун улантып кете берди. Филипп болсо Азотто болуп калды. Кейсарияга жеткенче бардык шаарларды аралап, жакшы кабар таратып жүрүп отурду.